ченеп койгонсуз ушул залга толтура дайыма эмне уюштурсак дагы прям ушундай эмеге туп-туура келип бересиңер. Баарыңарга тең ыраазымын. Бүгүнкү келген конокторубузга дагы ыраазымын. Чынын айтканда Японияга барып келген бул мен үчүн өтө сыймык, өтө бир жакшы нерсе болуп атат. Анткени баягы китептен окуп эле, географиядан окуп эле жана Фудзияма баарын окучубуз. Бирок баягы мындай эле эсибизде калып калган. Бирок барып келгенден кийин жанагы барго ким саякатка чыкса, ал ошо 70 китеп, ошончо андан да көп китеп окуганга барабар деп. Мисалы географияны чала окуп калган жаным кадимкидей Япония кандай материк экен, кандай жерлерде турат экенин, канча шаары бар экенин кайра бышыктап анализдеп келдим да. Аябай өзүм үчүн чоң жаңылык болду, өзүбүз үчүн абдан жакшы болду. Элмире айткандай, барып келгенден бери 7 күнгө чейин үй бүлөбүздү балаларга неберемди унутуп калыптырмын, жаңылык неберемди. Эмгиче алып кетип элекмин аны үйүбүзгө. Төркүнүнө жибергенбиз тыныган ошо боюнча. Эртең бүрсүгүн алып кетем деп күндү кетирип дагы эле Япониядан коно алып айтабыз. Эмнени айтмакчымын? Негизи биз баардык мамлекетти барып көргөндөн кийин баарын жакшы жагын алабыз деп айтабыз, Япон элинин жакшы жактарын алсак болот экен. Чынын айтканда эле Атыгулуу Кенже деген ат тукса эле мынтип эле турушат экен. Деп элечи. Кичинекей эле нерсе ыраазы болуп атса эле аттар мынтип ийилип эле турат экен. Каяка кирип баратсам, дайыма ийилип учурашат. Тааныйбы, тааныбайбы, аэропортко кирип баратасыңбы эмне. Анан мага дагы бир кызыктуусу, магазиндеринде сатуучусу жок экен. Кийим алган жерде сатуучу жок, эч кандай эме жок. Мындай баягы суроолорду берсең жооп берген формачан кыздар балдар жүрөт, бирок аларга деле тил билбесек эмнени суроосун беребиз. Бардык дагы корзинага тигин алып, муну алып салдык, баягы кассага алып келип коюп, бирден санап алып калькулятор менен эсептейт десек эле, коюп туруп эле бизге паспортуңду көрсөт, сага скидка менен болот. Силерге жанагы налог төлөнбөгөн со скидкой деген сөзүн түшүнбөйбүз. Бирдемке фрей деп койсо, ой, no деп мен бирөөсүнөн без скидка алып кетиптирмин. Көрсө андан кийин түшүнбөдүм, көрсө силерге скидка менен болот, паспортуңду бер дегенге түшүнбөй эле no деп атат. Ошон үчүн Элмире аябай жакшы замечательно айтты. Биз кичинекей болсо дагы сиздерге дагы эсиңиздерге тутуп койгула, алганды, акция эмне экенин, скидка эмне экенин мындай түшүнгүдөй, анан сандарды түшүнгүдөй үйрөнөлүк англисче. Мен аябай ошого таңсык болуп келдим. Корзинага алып келген товарымды коюп койсо эле счет бияктан акчасын скидкасы менен чыгарып атат. Бир баа менен чыгарып атат, паспортуңду берсе скидкасы менен чыгарып койду. Анан аны жардам берип бизге ошо түшүнбөгөндөргө көрсөтүп бергенге бирден экиден жумушчу бар экен. Чоң торговый центрде көп болсо бир эки эле сатуучуну көрдүм да. Ушунчалык өнүгүптүр. Анан мен бүгүн жаныбызда магазинге кирсем да фруктуга хозяйкасы келе экен, анан жанымдагы отделде отурган имондан ала берейинчи, анан мен азыр М-банкына төлөп коем, сага чекти көрсөтөм десем, күлүп эле мейлеже деп атпайбы, анан аныкында ошо япондорчо алдым дагы по-честному таразага тартып бүт баарын эсептеп тиге көрсөтүп М-банкына төлөп чыгып кеттим. Япония биякта деле бар турбайбы деп сүйүнүп көрсөм, мына ошол нерсени алсак болот экен. Биздин үчүн мынакей биздин Арман Тосконбаевдин ушунчалык дилгирлиги, ушунчалык эң жакшы мындай билимдүүлүгү биздин мына QR код менен кассага акча алып келип төлөбөй эле продукция алып атасыздар, Мына көрдүңүздөрбү? Япониянын бизге менталитетин, Япониянын тартибин алып келип атат акырындык менен. Биздин компания азыркы учурдагы эң күчтүү компаниялардын бири, эң алдыңкы компаниялардын бири. Эмне себептен? Себеби биздин президентибиз, биздин жетекчилерибиз баары тең азыркы замандын талабына билими бар жетекчилер, билими бар биздин эстип жүргөн наставниктер. Ошон үчүн сиздер эң сонун компанияда, эң сонун маркетингде, эң сонун баягы лидерлер менен иштешип жатасыздар деп өзүмдү кошуп койчу да. Анан чынын айтканда Япониянын мынакей биз QR код деген ушул жактан көрдүк, Силер эмес башында келгенде QR код менен товар аласыңар десе, биз аябай жаман көргөнбүз. Бизге касса эле кылып берип койсунчу деп, Нурай айым билесиңерби? Биз наличка көмгөнбүз. Нурай айым QR код менен бир нерсе баштаса, бизде директорский советтин эмесине 2 күн уруш болот. Бизге QR коддун кереги жок. Биз деген наличка беришибиз керек дейт. Нурай айым жок, көңгүлө деп бизге QR код менен даже жанагы мероприятияларга QR код менен киргенди үйрөтүп атат. Бул эмне? Бул көсө замандын талабы, биз деген жакшы жакка жылып атыптырбыз, ошого шаг жасаганды үйрөнөлүк, Андан сырткары биз 3 заводдо болдук. 3 заводдо болгондо
заводдо видеого баарын тартканга бизге уруксат берген жок чынында. Бизди аябай сыйлап күтүп алышты. Ушунчалык биз үчүн, биздин компания үчүн, биздин Merrill Hills үчүн өзүнчө жанагы патенттелген атайын өзүнчө дагы башка эксклюзив башка дагы өнүмдөрүн кошуп жатыптыр. Япония эли боюнча номер 1 спирулина чыгарган заводко бардык барган күнү. Япония элинде даже дүйнө жүзүндө номер 1 спирулина. Мурунку спирулина Итонуку болчу билесиздер. Азыр болсо бизге спирулина келет, эң күчтүү, эң жакшы байытылган, эң жакшы спирулина келет экен. Эң сонун жаңылыктардын бири ушул, жаңы спирулина келет ошондой. Экинчи Ашитава менен Кардиамариндикине бардык. Ал жактын заводдоруна барсак дагы кадимкидей тапичкелерибиз чечип, бизге өзүнүн тапичкелерин берип ошентип кирдик. Видео тартканга тыюу салды. Эми карасаңыздар, мындай терезеден карап аттык, жана Алмаз айтып атпайбы? Ар бир продукциялардын жанында киши жок, иштеп аткан киши жок, бүт роботтор жасап атат. Бүт баардык нерсени роботтор, бүт баардык, только мондой эле чоң окошкадан эле наблюдать этип турушат экен, и компьютерлерде элдер отурат экен да. Эң аягында эле баягы лабораторияда текшере турган жаш кыздар отурушат экен, ар бир чыккан продукцияны алып лабораторияда өзүнүн нормаларын текшерип, алар ошол менен анан бизге келет экен. Анан дагы жана кардиомар немен Ашитаваны айтып атпайбы? Ошо Арман Айдосович эмнеден мен уруттан өскөн же атеросклероздон өсөт деп айттык, анткени кыркып алгандан кийин сразу тамыры өсүп чыгат экен, кыркындысынан. Өзү эле ошол замат эле минтип эле бир жылда эле бир нерселер чыгат экен. Чын ошол менен отургузуп койсо Ашитава өсүп чыгат экен. Бирок ал бизге алып келип көчүрсөк болобу, атеросто калсак болобу десек, жок, ал климатыңарга өспөйт деп айтты да. Анан Сквайлен чыгарган дагы өзүнчө заводко бардык. Ал заводко барсак дагы бизди киргизди, видеого тартканга тыюу салды, бирок өз көзүбүз менен көрүп чыктык. Чоң эле машинка аппарат, терезеден көрдүк. Эки жагынан желатин куюлуп атат, ортосунан Сквайлендин жана балыктын майы, акуланын майы куюлуп атат. Ошол капсулалардын баары компьютерде размерин текшерилген өзүнчө бир эмеси бар экен, аппараты бар экен. Ал жерден капсула текшерилмеген, кичине эле диагоналы биягы мынча сантиметр, биягы мынча сантиметр дегенден ашып кетсе мусорный бакка түшөт экен. Ал эчтекеге керектелбейт экен. Качан баардык нерсе текшерилгенден кийин анан бизге фасовка болуп Казакстанга келет экен да, Казакстандан жанагындай упаковка кылып берет экен. Эми дагы Арман Айдосовичтин айтуусу боюнча бизге именно Merrill Hills'ке гана патенттелген продукциялардын өнүмдөрү да чыкканга даяр болуп калышыптыр. Анткени Япон элине 4 жылдан бери, 5 жылдан бери булар биздин компания мындай авторитети жагынан жакшы көтөрүлгөнүн көрдүк да. Бизге подаркалар менен узатып атты, бул жерде көрүп аттыңар, коюп коесуңарбы? Подаркалар менен колубузда көтөрүп турган бар тең биринчи жана жаш пакеттеги спирулина чыгарган заводдон подарка кылды. Анан беркинисинде болсо Ашитаванын порошковый Ашитаваларды берди. Ашитава биздин Казакстанга порошок түрүндө келет экен, аны бизге жанагындай капсула түрүндө жазып берет экен. Мына ушундай япондордун биз менен, биздин президентибиз менен иштешкисин Морикиндегилер спирулинадан алдык. Бул спирулина чыгарган заводдун жетекчилери экен. Япон элдеринин бизди сыйлагандарын, Арман Айдосовичти сыйлагандарын абдан мындай сыймыктандык да. Кадимкидей биз үчүн убактыларын бөлүп, бизге көңүл бөлүп, жанагындай подаркалар менен берип, офис заводдордун ичтеринде баарын тең жетекчилер көрсөтүп, бизге баарын түшүндүрүп айтып берип атты. Мынакей баарыбызга тең ушундай белектер менен келип атты. Бул япондор өзүлөрү белек бергенди билбейт дейт. Буга дагы биздин кылган кызматыбыз, биздин товар оборотубуз, баардык жерде бизнес болгондон товар оборот жооп берет да, туурабы? Биздин кылып аткан кызматыбыз буларга жаккан үчүн бизди дагы ошондой көкөлөтүп, сонун кылып сыймыктанып тосуп алып 3 завод тең. Сквайленде болсо биз ал жакта дагы аябай көрүп суктандык. Анан ошондой чоң заводдо бир 180 киши иштейт экен. 180 киши жанагы ташыган, алган, ушунусуна эле иштейт экен. Калгандардын көбүнчөсүн компьютерный аппаратураларда баары тең уже колдонулат экен да. Андан сырткары Япон жергесинен эмнени көрдүм мен, жанагындай ийменип, адамдарга бири-бирибизге жакшы мамиле кылган, баягы эртең менен туруп, жана шведский столго баратканда адамдар өтө көп болгондуктан очередь болот экен да.
Анан барып эле Алмаз менден биринчи, как всегда, биринчи барып очередке туруп калат. Анан мен шыпылдаган Алмаздын жанында туруп калсам, анча мынча эметсең сен артта келдиң, артка тур деп биз айтабыз. Ал жерде болсо мынтип аркаңды карап күлүп койсоң, ладно, тура кой деп эле мынтишип эле. Бирок чынында менден туура эмес кетип атканын көрүп аттым, бирок моюн бербей ошол жерден да тартып бузуп коюп аттык да, бирок андан кийин мынтип карасам эч ким антпайт экен. Сурабайт дагы экен, очередте экен. Аягында турган кишинин жанына барып эле унчукпай туруп эле, анан сабыр кармап эле очередке кирип кетишет экен да. А биз болсо эмне кылабыз? Биз биринчи киргенге жанталашабыз, постоянно аттап өтүп кетсек, хотя бы 2 кишини аттап кетсек ыраазы болобуз, Жок дегенде ошону кылышыбыз керек, антпесек болбойт, Аларда болсо андай жок экен. Жана Хатика деген иттин жанынан да сүрөткө түшкөнгө бизде барганда Токиодо прям центрде жанагы светофордо пешеходдон 4 секунддун ичинде 3000ден ашык адам ары бери өтөт экен, чымын буюм болуп. Ошонун жанында эле Хатиканын эстелиги бар экен. Биз ошонун жанында эле жашадык. 2 сутка, 3 сутка ошол жакта жашадык. Ошол Хатикага сүрөткө түшкөнгө дагы сүрүшүп барып Хатиканы жабабактап алышпайт экен. Очередте туруп турушат экен, как положено. Сүрөткө турган расстоянияда турат экен. Хатиканы карап бирөө сүрөткө түшүп, мындайынан түшүп, мынтип кучактап түшүп, колун кармап түшүп, мынтип күчөктү сабыр кармап күтүп турушат экен. Биз болсо айтабыз, болчу чыкчы болуп биз деле түшөдүк, антпейт экен. Ушунчалык ошол эмесине мен аябай ыраазы болдум. Анан баягы баардык жакшы жагын көрүп, аябай жаман жагын издейбиз го, мондук эмне жаман жагы бар болду экен, карап көрөлүчү. Ким мусор таштап коет экен десең, мусор таштабайт. Баары тең мусорлордун пакеттери чогултуп, көчөдө мусорный ящик жок. Комнатага алып барып, комнатадагы урнага таштап аттык. Же болбосо залга кирип жанагы киргенде өзүнчө урналар болсо анан таштап аттык да. Так таштаганын байкатпай таштап коеюн десең дагы уялат экенсиң да, байкап калат го депчи эки жагында карап. Аябай ушунчалык тазалык жагынан эң сонун Япония жергесинде эң сонун экен. Андан сырткары дагы эмне жакшы жактарын алдык, жана тамак аштарын. Жана илгертеден бизге менин бир чоң апам бар болчу, жана тамагын аягын келсе, кыз киши бармагына ченеп жейт деп эле, тамагы даамдуу болсо бирдеме жегиң келип үйүнө барып калсаң да, кыз киши бармагына ченеп жейт деп эле мынчалык эле чымчып бизге берип койсо эле тамшанып же отуруп калчубуз да. Япондор чын эле бармагына ченеп жейт экен. Правильный питание ошо экен. Аякта эч нерсе ысырап жок экен. Эч нерсе ысырап жок экен. 2 этаж үйлөр турат, кичинекей эле 4 соток ушундан 3 соток 4 соток жерде эле 2 этаж үй, машинасы баары бар. Эч нерсени ысырап жок. Бизге окшогон сандык жүк жыймай жок. Биз өтө ысырап жашайт экенбиз. Мен аябай ушунусуна биз ушуну алып келеличи элибизге. Өтө ысырап жашайт экенбиз. Тамакты да ченеп эле, десертке 3 штук печенье, жанагы фруктулардан да алмадан 1 кусок, тигинден 1 кусок. Биз эмне үйүп жыйып жанагындай тойлорго коюп атабыз, анын баарын жеп атабыз, ооруп атабыз деп калып больницаларда жүрөбүз, кайра дагы биз оорубаган калып экенбиз. Жаананча этинеттей, майдай, унундай эле жеп атабыз, анан болбой эле оорубай жүрөбүз. Аякта болсо баары моундай жакшынакай эме кылат экен да, по полочкам баары тең. Тигинсин жейсиң, мындан чымчып жейсиң, тигинден жейсиң, тоюп каласың. И чай да истебейсиң, нан берген жок, нан жебей жүрүп эң аягында бир күнү жанагы свободный күн болгондо элмереже эже болуп барып булочка сатып жеп өктөдүк го. Чуркап барып. Бирок курсагыбыз деле ачкан жок. Негизи ушундайды өтүшүбүз керек экен, Ошон үчүн дагы айтып отурсак, Япония жөнүндө эң көп биздин компаниябыздын дагы өтө көп договор заключать этилип, мындан ары Япония менен негизи эле бүткүл дүйнөлүк кайсы жерлерде кандай жакшы уникалдуу бизге ден соолугубузга пайдалуу немелер витаминдер болсо, Арман Айдосович алып келгенге даяр экен, биз үчүн иштегенге даяр экен. Биз только ошону туура кабыл алып, компаниябыздын дагы кол үзбөй дагы алдыга чыгууга аракет кылышыбыз керек экен. Бүгүн биринчи жолу келгендер барбы? Фаркы эместер. Ким келди? Сиз келиптирсиз дагы? Эжеке келиптир. Мына сиздерге да мен айтып кетмекчимин, булар эмнени эле айтып атат дебей, бул компаниянын биз мынакей ушу Японияга барып, заводдор менен таанышып, баардык продукцияларды көрүп, кандай жол менен чыгат, эмне кылат, өз көзүбүз менен көрүп келдик. Биздин ден соолугубузга пайдасын гана бере турган эң жакшы компаниялардын бириндебиз, жана ошондой эле биздин жетекчилер, бизди алдыга алып өткөн, алып жүргөн адамдар бизди ара жолдо калтырбас экенине көзүбүз ишенип келди. Ошон үчүн компания менен иш алып барууга,
компания менен жакшы ийгилик жаратууга сиздерге каалап кетмекчимин. Анан ошонун ичинен мен дагы бул жерден мактап кетким келет. Негизи жанагы Инстаграмда каякта жүрсөңүздөр дагы аябай активный болсоңуздар жакшы болот да. Мен биз стористерди киргизип аябай көп нерселерди негизи биз мактаныш үчүн эмес, эми компания менен силерди таанышсын деп киргизип аттык. Ошонун ичинде соучредителдер биздин акционерлерибиз дагы өтө көп сторис киргизип аткан кезде бизде эң сонун жазуучу кызыбыз бар, директор айым Гүлшайыр айымга мына Мореки Баалжан мырзадан белек. Бул деген жанагы Ашытаба анан кардиомарин чыккан жерде атайын витаминдештирилген бутылочный жидкий витамин экен, магний көп экен составында. Кечинде